Баштыктарга салынып, баары бирдей бөлүштүрүлгөн азык-түлүктүн түрү муктаж үй бүлөлөргө. Анын бири Улкан Аслановго берилди. Анткени ал пенсия курагында, үйүндөгү 5 небересин жалгыз карайт. Пенсиясы эч нерсеге жетпей, азык-түлүктөн кыйналып келген. Муктаж болгон үй бүлө бүгүн 1 айга жетерлик азык-түлүк менен камсыз болуп, кубанганын жашырган жок. Бул жардам бизге өтө эле жакшы болду. Муну бизге эми Алла берди да. Алла бербесе, бизге ким берчүле? Мен өзүм дагы иштебейм. Алана пенсияма аз, мен өтө эле сүйүнүп атам. Şu намаз окуганда, Надирежеге, силерге өмүрүңөр узун болсун деп. Эчеге дагы чоң рахмат. Үйдө отурам. Анда ошол ушулар карап отурам үйдө. Мен иштегенге жарабайм. Өзүм 72 жашка чыктым. Ыйык Рамазан айында. Ноокаттын Зулпуев айыл аймагында бул үй бүлө сыяктуу 100 муктаж үй бүлөлөр жардам алуу үчүн келишип, керектүү азык-түлүктөрдү алышты. Адистер баарына тең бөлүштүрүп берди. Жолдошум үйдө, өзүбүз үйдө отурабыз. Ушу жардам бергенине рахмат. Элге ушунчалык кызмат кылып, ушунчалык берип аткандарга биз ыраазыбыз. Ал ыраазы болсун, эмне тилесе тилектерин берип, иштериге ийгилик боло берсин. Эч кем болбосундар, рахмат. Кайрымдуулук жөрөлгөсү райондун Бел айыл аймагында да болду. Анда 60 аз камсыз болгон үй бүлөлөргө камкордук көрсөтүлдү. Ушундай эле иш-чара Кеңеш Көкбел айыл аймагында болуп, жалпы 250 муктаж үй бүлөгө күнүмдүк турмуш тиричиликке зарыл болгон азык-түлүктөр тапшырылды. Ыйык Рамазан айында кайрымдуулук саамалыгын Жогорку Кеңештин депутаты Надира Нарматова менен Асафа кайрымдуулук фонду бирге жасады. Бул жолкусунда ошол Асаба кайрымдуулук фонду менен биргелешип, сиздерге ошол аз да болсо Рамазан айында соопчулук иш катары сиздерден кабар алууну туура чечтик. Ошондуктан мен демилге көтөрүп, ошол Асаба кайрымдуулук фонду менен биргелешип, сиздерден ошол Рамазан айында бала чака менен кичине кыйналбастан орозо тутканга жардам болсун, аз болсо дагы деп ошол кайрымдуулук иш жасап атабыз. Айтсак, Ноокат районунда аз камсыз болгон үй бүлөлөргө эл өкүлү тарабынан ар тараптан камкордук көрсөтүү жыл сайын уюштурулуп келет. Мырзажигит Маматкерим уулу, Уран Адешов, ЛТР, Ош облусу.